Эмнеге Кытайдагы бир эчки миллиондогон адамдарга караганда миллион долларларды таап атат. Бирок миллиондогон адамдар андай миллиондорду таппай атышат. Эмнеге? Эң башта окуяны айтып берейин. Кытайда бир эчки бар экен. Ушууча ал ошол жерде өзүнчө канатындай бир узун канаттан басышты үйрөнүптү да. Ошол басып атып миллиондогон акчаларды табат экен. Адамдар ошону көрөм деп канчалаган акчаларды таштап атып ал миллиондорду таап атат экен. Анан окуяны сураса, бул кандай болуп басып калды деп ээлерден сураса, ал ээлер жөнөкөй гана картайган үй бүлө экен. Акчадан кыйналып аткан мезгилде караса эчкиден башка эч нерсеси жок экен. Эчкини саайт экен, анан башка жегенге деле жетишпейт экен. Анан эмне кылсак экен деп ойлонуп жүрүп, анан ошол эчкисин бакканча акырындык менен идея келет экен. Канаттан басып үйрөтпөйм деп. Анан күндө ошол союзду кармап алып, аны дрессировка кылат экен да, ошол канаттан бастырып, акыры ошону бастырып туруп, анан көп убакыт ичи ошол эчкини бастырып атып, акыры эчки басып калыптыр да канаттан. Натыйжасында миллионер эчки болуп атат, эчки миллионер болуп атат, бирок миңдеген миллиондук адамдар андай болбой атат. Эмнеге мындай болуп атат деген суроого жооп берип кетели. Эчки каршылык кылбайт, эгерде мону жаса десе, жасайт, союзду көрсөтөт. Ал эми адам болсо миң жолу ойлонот. Болобу, болбойбу, колуман келбейби, жасай аламбы, жасай албаймбы, мен жасай албай калсамчы, колуман келбей калсачы деп ошол ийгиликке жеткиче ал миң жолу баштап, миң жолу таштап, миң жолу кылгысы келбей, жасабай коюп, анан кайра эле мурунку абалына келип калат. Биздин бизнесте да ошондой адамдарды көп көрөбүз. Мен силердин бизнесиңерде иштедим, ийгиликке жетпедим го дешет. Эмнеге? Ошол эчкичелик да акылдуулук кылбастан мен болобу болбой деп ашыкча ойлонуп, раз ошону жасаш керекпи? Анда мен жасай берейин, акыры аягы ийгиликке жетем дебестен кечке анализ көрсөтүшөт. Бирок биздин командабызда мисалы үчүн азыр 100дөгөн, 200дөгөн, 300дөгөн адамдар сону ийгиликтерге жетип атышат. Арасында айына миллион сом тапкандар да бар окуучуларыбыздын арасында. Бирок ошол бар экендигин көрүп туруп, азыр канчалаган адамдар келип туруп, жарым жолдо таштап кетип койгондор бар да, көрүп эле жүрөбүз. Бирок ошол адамдар да баштаганда таштагысы келген. Бирок ошол мезгилде таштап койбостон биз менен сүйлөшкөндө биз ушул сыяктуу окуяларды айтып бергенбиз. Ал окуяларды уккандан кийин кайра мотивация алып, кайра духка толуп, кайра жасай бергендиктен арадан кимдирбөө 3 жылда 100 миң, 200 миң, 300 миңге чыгып атат. Кимдирбөө 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жылда 100 миңге чыгып атат. Ал эми кимдирбөө болсо, мына окуучуларыбыздын эң мыктылардан бири азыр иштегенине 6 жыл болду. 6 жылда айына миллион сом кирешеге чыгып калды. Мына көрдүңүздөр, 6 жыл эмес, 5 жыл же 5,5 жыл болду адаштым. Ушундай. Ошол себептен сиз дагы ошол эчкичелик жок дегенде акылдуу болгуңуз келсе, анда жашооңузда бир баштаган ишиңиз аягына чыгыңыз. Биздин мүмкүнчүлүктөр сыяктуу мүмкүнчүлүктөр кызык болчу болсо, анда комментарийге жазыңыз.